Салам алейкум. Салам алейкум. Нагрудный камера иштеп атабы? Ооба, иштеп атат. Мен кече 2 күн башта mo биринчи этаждагы Фрунзе магазин тартып кеткем. Анан mo жерде турганмын мен 1 жашынакай. Анан келди дагы бир охранник сага бул жер ош эмес деп туруп бөлүп, ооба, Бауыржан бөлүп жарып провокация жасагандан кийин анан мен съемканы баштадым. Охранник ошентип эле. Охранник. Ооба. Съемка жок мезгилде провокация жасап атпайбы? Анан мо сотрудник дагы мындан сырткары бир 10 сотрудник тиги жака мени алып кирип алып, мо жакамдан мунтуп телефонду кайрып, ооз алгыс сөздөр менен сөгүп сагып, арнам шек келтирип, мо коомдук жайда нападение болуп атат. Сен дейт, мо магазиндер тартасың Фрунзен ош эмес, сага оштон эмнеге келдиң деген бөлүп жаруу съемканы мен тарта албагам тиги жак. Эгерде мо жерде видео наблюдение звугу менен жазылган болсо, ошону алып чыксын дагы көргөсүн кимди провокация жасады. Вот ошону жакшы болот. А сотрудниктерде ошол видео материал азыр YouTube'да кирип көрсөңүздөр болот, кандай нападение болгон. Ошол ушу СБларга азыр чара СБларга неме кыласызбы? Сиздин заявлениеңиз жок, буларга чара көрө албайсыз. Так, СБларгабы? СБларга мен сизди ким мунтту, ким озгал? Так, ошол сотрудниктерде ошол мо жердеги иштеп аткан чакырсаңыз. Тартып атамы, колуңа эмне келди? Эчтеке келбейт мен колума. Мени тартып азыр интернетке чыгарып атат. Эмне келди колуңа? Эчтеке келбейт. А эмне тартпа деп атасың? Эмнеге тартасыз? Тартып атпаймынбы? Болбойт мен. Жок, мына тартып атамбы, айтчы. Мөйл тартып бериңиз. А эмне анан болбойт деп атасың? Айтсаң? Сиз бияктан тартпасыз. Жок, мен данный момент тартып атам. Мо торговый центрин тартып атам, сотрудниктер тартып атам. Алдындагыларын тартып. Мына жигитти тартып атам, мону тартып атам, мына кругой бардыгын тартып атам. Эмне болду? Мо потолокту тартып атам мынакей. Айтчы. Эмне өзгөрдү? Калп эле эмне кереги бар? Ондой сотрудник келип алып ызылдаган эмне колуңардан эч нерсе келбейт. Съемкаңызды көрсөк болот деп атасыз? Азыр, конечно. Кандай материал? Конечно. Конечно. Тартканга болбойт дейт. Мо Бу тартып аткан өзүңүз, Ооба. Мо тартып атам. Бирдеме дебейсиңби? Тартканга болбойт дейсиң. Просто детский садта мен сага айтып коеюн. Түшүндүңүзбү байке? Бирдеке демек үчүн көп нерсени жакшы түшүндүрдүк сизгечи. Сиз вообще түшүнгөн жок. Жок, түшүнбөдүм, тартып атам, эмне болду? Айтсаң? Мо сени тартып атам, данный момент. Мени дагы тартты. Эмне болду? Айтчы. Тартыңыз. Тартып атам. Звезда болобуз. Ана эмне тартпа дейсиң анан? Колуңдан келбегенден кийин зачем мо провокацияны айтсаң? Байке, коюңуз эми болду. Лишний сөздүн кереги жок. Азыр өзүңөр чечишесиңер, туурабы? Жок, хорошо. Колуңардан эч нерсе келбегенен зачем провокация? 10 сотрудник. Сиздин колуңуздан укмуш келет экен, көрдүк. Эркек экенсиз. Колуңдан келген жумушту жасасаң жакшы болмок. Тартпа дейсиң, мо тартып атам. Болду. Хорошо, азыр келсин калгандары. Баарын съемка кылып атам го, мо эмне дейсиң мо? Карачы. Сизге айтып кетти го. Кайсы чиригин таап, өтүп кеткенин таап, бардыгын кыл, ал уруксат берилет деп. Аха. Анан башка нерсеге Мо башка жериң, муна сен көрсөткөн жер тартып атам. Эмне болду? Айрада түшүп чыгып тартпайсың. Мо түшүп чыгып тартам азыр. Эмне болду? Эчтеке болбойт байке, азыр өзү сүйлөшүп болобуз. Хорошо. Колуңдан эч нерсе келбейт. Сен айткан ал просто ложный эле бир сөз да. Байке, сиздикинен Түшүндүңбү? Сен айткан нерсе ал просто бош эле сөз. Всё. Сен герой болсоң, мо башка көйгөйлүү маселе бар, кыйын бол. Сен башкалар кыйын бол. Сен только ушул жерде карапайым элге кыйын болосуң. эмне деди? Иә. Чакыр. Жаран бизге арыз менен кайрылып атат. Сотрудник эмес, мени жакадан кармап, өзүнчө озгал сөздөр менен сөктү деп бизге устно видео арызданып атат. Именно ошол
ичине сөккөн эзгил керек болот дегенчи. Анан старший эзгил. Да, эртелеп койсоңуз. Тиги служба безопасности СБнын балдарын чакырсаңар, тиги ондой бала жүрдү го. Мен видео материалына тааныштыңызбы? Помощник управляющий болгондон кийин буларга сиз булардын үстүнөн А булар бездействие турду. Мо бездействие турду. Данный момент мен алдында турган. Жопер аласыңар да. Булардын действиясы. Ошого бир түшүндүрүү мага неме биз биякта уктук видеосун көрдүк да. Түшүнүп. Именно ошо мага көрсөткөн жерин көрдүм да, өзүм тарткан жерин. Бул видео сөздөрүн укпай калдым, бирок өзүнүн тарткан көрсөткөн жагын уктум. Ошо видеого тарапсан телефон кош, мындай бар. Ошо өзү дагы Тиги мондай болду да, сиз мага сөзгө уруксат берсеңиз, мен могу жерде турганмын. Сиз анда жок элеңиз. Эки СБнын балдары келди. Ооба, сиз кийин келдиңиз. Анан мага айтты, сен деди, кечээ деди Фрунзен действительно сиздердин могу зданиянын Бишкек парк соода борборунун биринчи этажында Фрунзен тартып чыгып кеткенмин. Сага бул жер ош эмес деп атат. Сиз аны уккан жоксуз. Анда мен дагы бул нерсени күткөн эмесмин. Съемкасы жок, мен жөн эле турганмын. Ал мени тааныйт экен. Интернетте сага бул жер ош эмес, оштон келип алып тартыптасың, тартканга болбойт дегенден кийин мен камераны коштум дагы, бөлүнүп, жарылып, 4 кыргыз бөлүнүп, жарылып атып, көтүбүзгө кетип атабыз. Мен грубо эле айтып коеюн. Анан мен ошол оштон келип, сен сага бул жер ош эмес дегеннен мен мага катуу тийди да, ошо бөлүнүп жарылган. Андан кийин мен съемканы коштум дагы, мен сурадым. Неге силер соода борборунда тартпа деп атасыңар десем, администрациядан разрешение ал деди. Мен айттым, мен эч кимден разрешение алганга обязан эмесмин. Хорошо, сен администрацияны чакыр. Ал уруксат берсе дагы, бербесе дагы, мен бул жерде имею право тартканга. Десем, сизди чакырган жок, башка эле бир киши келди. Анан ошол жерде нападение башталды мага. Анан ошон менен кетти. Андан кийин сиз келип атасыз. Сиз келди, сиздин алдыңызда дагы оозалык сөздөр менен провокация кылып атат. Мен ответ бердим өзүнө жараша. Ошон менен уруш талаш болду. Эми сотрудниктер келип отурат. Булар азыр элдин алдында, кимдике туура эмес, эл жалпы көрсүн. Коомдук жайда, любой общественный местода любой гражданин Кыргызской республики имеет право фотосъемка алып барганга. Эч кимден разы. Асми 4 статьяны сиз окусаңыз, мен сизге бир жолу түшүндүрдүм. Эске келгенде түшүндүрдүмбү? эмне деп? Тарта бериңиз дедим. Ооба. Мен тарттыңыз дедим. Ооба. Видеону тарта бериңиз. Любой магазиндин акцияны тарта бериңиз. Ооба. Анан дальше Эмне дедиңиз? Айтып мен койсоңуз. сизге айттым. Сиз магазинде клип тартып атасыз. Столовкада клип тартып. Мына мен азыр клип тартып атам. Мына сизди клипке чыгарам. Эмне болду? Чыгарыңыз, уксуңуз. Мына торговый центрди, клипке чыгарам эртең. Эмне болот? Мен уксаңыз да, сизди уктум го мен. Бул жерде турабыз. Тиги жерде сиз тамак ичкен жер. Ооба. Тамак ичкен жерге любой адам, ал магазин, кафе бизге айт. Бизге неудобно, клиенттер кирбей атат деп. Камерадан любой адам качат. Биринчиден, туурабы? Ал жерде съемка болгон жок. Сиз камераңызды ошо жака алып бердиңиз го. Ооба. Ал жерде эч кандай съемка. Биз ал жерде бир команда менен тамак иштик. Если сиз торговый центрда любой магазинге кирип тартыңыз. Любой магазинге кирип тартыңыз. Жок, үйүсүңүз, үйүзөбүз. Өчүрөбөйсүңбү? Жок, эмнеге? Жок, Ерлан, жок. Токтосоңуз, сиз кимсиз? Киши токтоңуз. Анан бияктан любой магазинге кирип, өзүнүн магазинге кирип, мен биякта видео съемка өткөрөм, магазин, внутри магазин ичинде. Мага разрешение бериңиз деп сиз сурасаңыз, болмок биринчи очередь. Сураган эмессиз. Мен сурабайм. Кимден сурадыңыз? Сурабайм дейм. Вот ошол да байке, бул тамак ичип аткан жерге адамга сиз барып ошол жерге клип тартып атасыз. Любой адам камерадан качып атат тиякта. Тамак ичкен жерде эч ким клип тарткан жок. Мен алдыңызда турат го, бергеңиз. Байке, кайсыл жерде клип тартылды? Жигит айткан, могу жердеби? Лестницада болду, байке. Лестницада. Тигин ичинде болгон жокпу? Ал жакта болгон жок. Свидетель. Толтура свидетель бар. 6 бала бар. Камераны көрөлүк. Тиги магазин бизге айтып атат, байке. Биз ошон үчүн айттык. Токтоңуз. Сиз антип бурмалабаңыз. Бурмалаган жок. Жүрүңүз, мен сизге көрсөтүп коем, кайсыл жерде съемканы. Сиздин торговый центрдин ичинде ошол столовойдо видео наблюдение бар. Алып чыгыңыз.
Жоқ, көрөбүз. магазин жабылды, столовка жабылды. Карасың. А сиз андай Магазин время болду, торговый центр жабылды. хорошо. Мен азыр клип тартып атам. Эртең келип клип тартам. Сизди дагы тартам. Тартыңыз, мен качкан жокмун. Мо охрананы тартам. Тигини тартам. Бардыгын тартам. Тартыңыз. Болду? Еще вопрос. Съемка видео тарса болобу, туурабы? Жоқ, bunun içinde Частный да, частный. Сатып алыш керек. Кимдики частный? бұл рұқсат бар, но бұл магазин ішін видео алып, адамдар тамақ ішіп жатады. Любой адам, допустим, камера тартып отса, мына алысқа качып, ушундай эми. Мен сизге айтайын. Жок, ал жерде болгон жок. Ошон байке түшүндүрүп атам, мен жана биринчи келип сизге түшүндүрдүм. Байке, сиз башка магазин косягын табасызбы, тартыңыз. Просто магазин ичине кирбеңиз. Мо кирип тартып атам го. Өзү уруксат бермейинче. Мо тартып атам го. Тартыңыз, мен иштесе деген. Эмне болду? Колуңардан эмне келди? Байке, сиз өзүңүз сөздү бурмалап атасыз. Мен колуман эчким келбейт. Мо Мен тартыңыз. столовкага кирип тартам. Азыр сиздин алдыңызча. Если аны ичи азыр свет өшөт, онду жабылат. Аны ичине кире албайсыз. Ачык болгондо мен кирмекмин азыр. Не, кире албайсыз аны ичине, потому что ал помещение аренда, төлөйт ичине аренда. Если Жок. бир нерсе жок болсо жооп бересиз анда сиз. Жок, мен мисалы Сиз мен токтосоңуз, сөзүмө түшүндүңүз, макулдап едиңиз бизге. жок. Мен тартам дедиңиз, Мо тартыңыз дедим. коомдук жайбы? Мен торговый развлекательный центр. Ооба. тартасыз. Общественный место. Мен Мен кайсыл жерде тарттым билесизби? Мен мо лестницада тарттым. Мо жигит айтып койчу. Кайсыл жерде съемка болду? Тамактануучу жайда съемка болду, болбоду? Өзүңөр тамактануучу жайда отурдуңарбы биз келгенде? Биз тамактанып отурдук. Ал жерде съемка болгон жок. Менен келдиңер, биринчи очередь жанагындай профессиональный камерамен кирдиңер. Ал магазиндер чочуйт да, буяка эмне камера келип атат? Ким айтты чочуйт деп? Mesela Байке, сиз эмне талап бүтүп атасыз? Мен талап эл билсин. Моолордун видео материал менен тааныштыңыз, көрдүңүз. Моолордун нападениясы, коомдук жайда фотосъемка кылба, жакадан муунтуп, телефонду кайрып, мо ичкериге алып кирип, ал жакта оозгалык сөздөр менен угрожать этип, башка сөздөрдү айтты. Ошол действияларын мо сотрудниктерди азыр чакырасыздар, видео материал көрсөттүм, бардыгын чакырасыздар, могу жерде келип туруп, өздөрүнүн жасаган иш аракети туура эместигин мойнуна алып, кечирим сурап койсун, мен кетип калам. Эркекче эле болду? Мен сизге түшүндүргүм. Жок, эркекче болду. Сизден күнөө кеткен жокпу? Менден эмне күнөө кетти? Айтыңызчы. Менден күнөө кеткен жок, мейли, Жок, хорошо. Мейли, сиз Хорошо. таптазасыз. Менчи Мен жок болдум биринчи ситуацияда. Экинчи ситуацияда келип мен сизге баарын толук маалымат түшүндүрдүм, Сиз макул дедиңиз мага, туурабы? Макул, мен тарта берейин дедиңиз. Тартыңыз дедим. Если магазиндегилер возникать этпесин. Проблема болбосун дедим. эч кандай проблема болбойт. Эмне проблема? Могу Эмне лестница. проблема болду? Тиги сотрудниктер чакырыңыз. Моолар түшүндүрүү, эки сотрудник түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. За то, что ошол видео материалдагы сиздердин эзбуларыңыздын незаконный действиясын түшүндүрсүн, туура эместигин. Кечирим сурасып кеттим мен. Старший чакырылчы, эзбиңиз старший. Чакырсам келип уктан жүрөбүз. Мен аны келгенде Интернет көз турасыз, Ушул жигит, мо жигит, эзби, тиги. Бул эмеспи? Ушул го дейм, по-моему. Мо жигит болду. Сен да бара элең, жана? Кечирип койсун. Тиги мо сотрудник дагы калганы кайка кетти? 10 сотрудник жүрдү го, видеодо 10 сотрудник. Кана эзбулар чакырбайсыңарбы? Просто мондай да. Байке, мага айтыңыз. Жок. Мен аларга өзүмө түшүндүрдүм. Мен могу жерден чыкпайм, на принцип. Если чакырбасаңыз, кечирип коюңуз. Все турабыз, проблема. Мен айтып атам. Мен сизге старший смен келди. Жок. Помощник управляющий. Хорошо. Жок. Мен будан не деп кетчүмүн? Мен буга эчтеке кылбасам. Жок, видео материалдагы нападение кылган сотрудниктердин баардыгын чакырасыз. Кимеле сатыр ошо бала. Тиги видеодо Ал татуировка бала иштебейт бу. ал ким анда? Форма бар беле? Формасы жок. Сиз эмне үчүн? Клиент эле мен ал вакытта келген жокмун, көрдүңүз. Жок, сиз жаныңызда жүрүңүз, антып алдабаңыз. Ичкерде сиз жаныңызда жүрдүңүз го. Видео материалда бар. Карап койчу. Карап койчу. Мо сотрудниктер турган. Кана? Неме интернетке кирген? Сиз мен жанымда бул бала турат, например, эми 1 сааттан бул бала ким, мен допустим, вот уже безопасность дынасымен. Короче, азыр мо уже кирип турго. Азыр токтоп тур. Сен кирип караган эле. Мен интернетим слай болуп атат.
сизден вот старшийсымен, мен управляющий жардамчысымын, сизге кечирим сурайынбы, кандай кылайын байке? Түшүндүрүңүзбү? Именно ошол баладан сурагыңыз келип Жок, сиз чыгыппы? Бериңиз, сотрудникке бериңиз эле. Мама, көрүп коюңуздар. Канча просмотр болот? Азыр эле кирип тур. Именно жоктур го мындай. Мама, татуировкасы бар бала. Жанда жигит, тетиги жигит жүрөт. Ана далбоёп деп атат. Ким сөйлөп атат? Тете татуировкасы бар бала. Сөгүнгөн бала биякта барбы? Бар жүрөт го. Бул жерде бар турабы? Иә. Жок, бул жерде жок. Жок, бул жерде жок. Ушул барады, ушул балага карата сиз арыз жазып бериңиз. Тергөөчүлөр келип. Жок, азыр чакырсын ушул баланы, ушул жерге чакырсын. Кандай тааныбайт? Сотрудник эсен таанылып калсачы. Мына моюнда татуировкасы бар экен. Кана ким эртең ушул жерде ушул азыр тиги Магазин эс окшойт, да? Тааныбайсыңар. Бул ким эле моюнда татуировка? Баягыда көп бала болду да. Монда мен жок болчумун буга чейин. жок, сиз көрсөтүңүчү. Элдин көзүнчө айтыңызчы. Если сиз таанып эртең ушул жердин сотрудниги болуп калса эмне болот? Иштеп кеткен бала. Иштеп кеткен бала. Короче, 2-3 адам келип короче урган аракет. Данныйлары барбы? Ооба. Бир эле бул эмес, так бир экөө да бар болчу. Ошо сиз конкретно айтып коюңузчу. Короче, бул бала мондай болду. Сен Оштон Бишкекке келип алып дейт. Могу жерде съемкаларды кылып алсаң, көтүңдү айрайм деп туруп, провокация кылгандан кийин мен съемканы коштум. Ошо съемкага карабастан күч колдонуп, ооз калгыс сөздөр менен угроза, кыскасы ушундай да, бөлүнүп, жарылып, могу токтоңуз, сиз анда жок элеңиз. Могу видеодогу бар сотрудникти чакырыңыз, мен бул кишини азыр баланы табалы. Жок, мен ушул жерде турам. Чакырчы ракеттин. Жана ким бар эле? Ким жүрдү эле бул? Жок, неге тартпа дедиңер? Неге тартпа дедиңер? Мен тартпа дедим. Азыр мен чакырып берейин. Могу тартып го сен азыр лично. Эмне болду? Бизде болбойт да, разрешение. Тартып го? Разрешениеси жок эле. Эми провокация кылсаң ушул. Кандай провокация? Сен алло, Эрлан. Могу жерде, могу Бишкек паркта азыр могу жерде ондой сотрудниктер эзбулар ороп, тиги жаман иштерди жасады да, могу 2 сотрудник келди, азыр могу жерден бирөөсү да жок да, жана видеодогучу. Азыр интернетке кирди 7 мүнөттүк видео. Могу жерге келсең, могу жерден бүт незаконный действие да, бул уже. Хорошо, мен ушул жерде болом. Ага, макул. Макул. Короче, мен айтып коеюн, монун бардыгын мен иретке келтирем, мен сотрудниктер кечирим сурайт могу жерде. Силер түшүндүрүү ишин жүргүзөсүңөр. Пускай эл көрсүн. Кайсыл жерде тартканга болот, кайсыл жерде тартпаганга болот. Жумушуңарды так аткарып койгула. Моулар кечирим сурасын. Токта, сен укпа, монун сөзүн укпа. Сен мага айтсаң, досум, сен мага айт. Сөйлөшүп атам, мен сиз менен сөйлөшүп атасың. Перебивать эткен жокмун дептим мен. Күндө клип тартам. Мен хорошо тартыңыз дейм. Неге могу сотрудниктер тартпа дейсиң? Келет кал сотрудник кечирим. Мен менеджер баланы чакырып берейин, сүйлөшүп алган. Мен сен жаштакка келбедим, туурабы? Бирдекеден мисалы. Жок, сен өзү чынындачы эч нерсе деген жоксуң. Сенде күнөө жок. Болду да мында. Могу башка бала, татуировка бала. Сен ошондо айтпайсың, сен кимсиң дебейсиңби тиги? Байке, ар жактан кандай ызычы болду, өзүңүз деле көрдүңүз да. Мен айттым, бөлүштүрдүм, сотрудниктерди айттым. Именно проходдо турду, болду улар. Мен сизге түшүндүрдүм баарын. Шашпай тургула. Силердин могу геройду башка жакта герой болгула. Моундай жаш балдарга, могу карапайым элдерге герой болбогула. Сыртка чыксаң, сен обычный бир адам болосуң да. Могу торговый центрдин ичинде кыйын болосуң сен. Асмандан түшкөн эмесмин, байке, сиз сөздү. Артын карасаң башка жакта ошончо проблема бар. Ошол жака барып кыйын болгула. Могу жерде силердин күчүңөрчү тартпа дегенге гана жетет. Разрешение алгыла, тартпа. Ошол эле силердики. Сиздин жумушуңуз ошол Могу тартып атам. Тартып интернетке чыгарып. Эч нерсе кыла албайсыңар. Жок, мен эч нерсе сизди кылбайм дейм. Сиз өзүңүздүн сөздөрдү жаман бурмалайсыз. Могу балдарды чакырасыңарбы? Хорошо.
жаран сиз именно сизге сөздөр менен мени сокту мойнуман алып буурту деп сиз именно сизге арызданасыз. Мен да арызданамдан да мен да үстүнөн заявление жаздым. Энеңди анан тиги бул негизи энеги асылган бул болбойт. Вообще эле этикага жатпайт. Эми бул каяктан билет, может мен энем өлүп калган. Үстүмдөгү энем өлүп калган. Мен ызаланып мен муну моерде сабап деле салдым да казыр. Эмнеге? Жо силердин көзүңөрчө эмес бул ошол нерсеге жеткирип атты. Бул энеңди тигиндей мен антип мен. Давай мындай кылалы. Жок коюп турсаң байке сен. Токтосоң. Жо сен сүйлөбөй коюптур мен бияк менен сүйлөшүп. Хорошо сүйлөш, анан мен сүйлөйм сага. Алдынчы мен эч ким сөккөн эмес. Досторум да сөккөн эмес. Бул ким берги келип отуруп, энеңди анан атаңды тиги бул деп. Сизде сөктүбү. Мына бул күбөлөр бар, баардыгы уккан муну. Бизге видео записин көрсөттү, бирок өзү сөгүнгөндү биз көргөн жокпуз. Конечно, өзү сөгүнгөндү записти өчүрүп койду. И дальше мен разноразга тарттым. Мен тарткан жокмун, мен буга окшогон катын эмесмин, мен каждый мелочты, каждый көтүнө түшкөн эмеге видеого тартыпчы. Бул өзүн нормальный адам катары алып жүргөн жерде видеого тартты дагы, а уже энеңди тияк-бияк разнораз сөгүнгөндө видеону өчүрдү. Туурабы дос? Айтчы, конкретно айтчы мына. Экөөң чогуп турасың, айтты, ошондо болдубу? Видеону өчүрүп, кантип кетип калдым дос? Видеону өчүрдүгү биринчи этаждан. Тоң видеону караган эмесмин. Давайте мындай кылалы. Уруксат берсеңиз, могу торговый центрде видео наблюдение бар. Ким биринчи келди, кандай болду, до конца анда на принцип териштирсин. Текшеришели. Мен кайсыл жерде отурганмын, бул кайсыл жактан келип мага обращение кылды. Бүт баарын териштирели. Мо если сөзү жалган чыкса, анда өзү жооп берет. Мо жигит келип, мен буну токто. Мо жигитти мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бул мен отурсам келди да, мен сени интернеттен көрүп жүргөнмүн, бул жер сага ош эмес дегенден кийин съемка башталды. Токто. Сени мен энең деп сөккөн жокмун, жалган сүйлөө. Мен уксаңыз? Жок. Бауыржан. Сизчи? Амир мен. Так, Бауыржан, Амир. Биз менен Первомайский ровдуга өткүлө, ошол жактан териштирели. Биз биякта териштирели. Жок, мен если мен токтосоңуз, Сиз биякка арызыңыз бар экен, бири-бириңерге арыз жазып ошол жактан териштирели. Ортодо мына мен түшүнбөстүктөр болуптур мейли. Мен азыр мына эч кандай претензия немеби, мен кечирим сурайм. Ошо кечирим сураңыз. Мен эч кандай арыз жазбайм, бүттү. Просто байкеге мен түшүндүрүп айтып коюн да бир жолу. Берге келип алып мен менен тигиндей мындай анан сөгүнүп сагынып мейли өзү блогер экен, блогер өзүнүн элдин астында кандай алып жүрүш керек байке. Сага бирөө сөгүнүп отурбу, сен сөгүнбө болду. Силер блогерсиңер да туурабы? Элдин алдында чыгып жүргөнсүңөр, YouTube'да чыгып жүргөнсүңөр, силер блогерсиңер байке. Хорошо, мен сага айтып коеюн. Сен азыр айткан сөздөрүң Кудай турат, жалган. Кудай турат, чын. Могу жерде видео наблюдение бар. Мен кайсыл жерде отурдум, сен каяктан келип мага обращение кылдың? Хорошо, мен сизге обращение кылдым. Мен сизге бул жерде прослушка болсо, мен сизге прослушка эки кулагыңызга угуп. Прослушка болбосо дагы бул жерде по идее болуш керек. Сен каяктан уже келдиң мага? Кандай каяктан келдиң? Мен отурдум, сен келип мага обращение кылдың, туурабы? Анан ош эмес да бул жер сага деп бөлүнүп жарылды. Сен мындай да, сен кыргыздын жигитисиңби? Намыс деген болуш керек. 7 область, биримдик, 4 кыргыз бөлүнүп жарылып атып, сен оштон келдиң, Бишкекте съемка кылып атасың, тартканга болбойт, тиги бу деген туура эмес. Экөөбүз тең кыргызбыз. Биз кыргызстандыкпыз. Анан сен айтып атасың, көтүңдү айрайм деп атасың. Алла билет. Кимдин көтүн айрайт? Мен сабак окшогон далай менен мушташып жүргөнмүн. Мушташа берем до конца. Намыс бар. Мен сабак окшогон эркекмин. Мен бирок энең деп сөккөн жокмун, досум. Кудай турат. Элдин баары көргөндөр бар. Чатасын тааныбайт. Келин эми, Жок. Мен булардан мо кечирим сурасын, тиги сотрудниктер түшүндүрүшүн жүргүзсүн, болду. Кеттим. Эми келем, кечирим сурайм деп атпайбы? Зачем манча паника? Ордан кечирим. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшы. Эмне боюнча келдиңер? Сотрудниктер 102 мо 3-4 этажда отурат го. Биз ошол жактан. Ошол жак. Бүгүн нападение болду го, мо сиздердин эзбуларыңыз. Мага?
но мен Оштон, сен Оштон келип алып дейт, могу Бишкекте дейт, Фрунзени тартып кетипсиң, мен тартып кеткем, силердичи. Бул жерден Ош эмес дейт. Милиция келди. Ооба. Түшүндү. Токтоп туруңуз. Разрешение менен эмне керек? Кандай разрешение? Мага нападение болду. Мен милиция эмес, мен журналистмин. Сиз журналист, Бишкек парк ачык убакытта келиңиз. Жок, аслы эмне ачык убакытта нападение кылдыңарбы? Жок, Бишкек парк жабык мезгилде киргизгенге укугум жок. Жок, нападение. Мага жабык мезгилде нападение кылды. Жабык саат канча эле? Ютты карасаң, азыр 10 мүнөт эми болду. Саат канча эле? Билбейм, саат 10 болчу. Айке саат 10-до жабылды. 10-да жабылды. 4-кө чейин иштейт, игровой зал 12-ге чейин иштейт. Териштирүү иштери жүрүп атат үстүндө. Игровой зал 12-ге чейин иштейт. Жок, игровой зал 12-ге чейин иштейт. Мен игровой зал. Киресиң, киргизем мен сени. Киресиң ошо. Игровой залга 12-ге чейин иштейт деп айтып атасызбы игровой? Жок, байке мен киргизе албайм. Неге? Неге киргизе албайсыз? Эмне себептен киргизе албайсың? Эмне себептен? Мага айтсын, рацион ушундай киргиз деп. Мен анан кийин киргизем. Ким айтыш керек аты? Мага старшиным айтыш керек. А ким старший? Патрул ошол жерде. Ооба, мисалы үстүндө. Булар кайсы камера немеден? Я. Булар кайсы немеден? Кимдер? Булар не сахар долбоору? Не сахар долбоору? Не сахар долбоору? Империя пицца Империя пицца. Жок. Siz kamera menensizmi? Эмнеге Kamera менен тартып Чечилет, туруп турмай, чечилет, киресиң тартып, чогуу кирип кетесиң. Эрулан, мага да ушундай болду да. Разрешение ал, сен Оштон келгенсиң, бул жер Бишкек эмес дегенде мен съемканы баштадым да. Ондой сотрудник нападение кылып атпайбы? Белгисиз бир белгисиз могу бир бала айтты да, короче. Сол эле. Мен сизге бир нерсе айтайын. Сиз эшик эмессиз, мен сизге разрешение алып көрсөткөндөй. Сиз кайсы улуттун менен жок, эч нерсе. Сиз кимсиз? Сиз милиция, МВДсиз, кимсиз? Жок, охрана Бишкек парктын охранасызбы? Охранять этиңиз Бишкек парк. Жок, эч нерсе. Разрешение деген сөз жок силерде. Унутуп болду ал сөздү. Разрешение, анан не разрешение деген сөз унутуп болду. Бишкек парк жабылган. Жок, төртүнчү этаж иштейт. Бишкек парк Автомайке, сизде аяна дейин администратор Байке, Бишкек парк жабылса мага нападение болду, эсбилар. 10 эсби нападение болду. Жакадан муунту озгалгы сөздөр менен Оштон келгенсиң, Бишкек бул жер деген. Могу азыр териштирүү иштери жүргүзүлүп атат үстүндө. Патрул ошо жазып атабы? түшөт байке. Ооба. Ошо түшөбү? Түшөт азыр киргизе албайм. Кимдер экен? Демди. Ноч. Кесме Меня болгон могу сотрудниктер көрдү. И азыр чакырышты. Тиги видеодо бир 10дой сотрудник, но где-то 5 келди, калгандары жок. Но менин оюмча да ошончо көп болду да сотрудниктер. Формачаны, без формачаны. Анан мен буларга айттым. Түшүндүрүү ишин жүргүзгүлө. Уже эл чарчады. Тартпа, сүрөткө түшпө, разрешение ал деп. Бул жер коомдук жай, билесиң өзүң, Эрлан. Ошого мен 2 күн башта могу Фрунзени тартып кеткем. Некачественный детский жанагы игрушкаларды. Ал кимдир бирөөлөр таанып калган. Мен 4-чү этажда, 3-чү этажда турсам, келип алып ошентип тиги провокацион сөздөр менен айткандан кийин анан мен съемканы баштадым. Андан телефонго асылды, озгалгы сөздөр жакка, тиги жакка ичкериге алып киришти, эми тополоң болду. Мен айттым. Заявление мен буларга айттым, мен заявление жазбам, чтобы биринчи жолкусу кечир. Мен азыр неме боюнча юг север деп бөлгөн, межнациональныйга бөлгөндө болуп берилет да, азыр мыйзам боюнча 12 жыл. 12 жыл. Анан ошол сени ошол неме боюнча бөлгөн болсо, жазбайсың, эмнеге жазбайсың? Эми бул жердечи могу записьтерди эле болуш керек, по идее. Видеолору бар. Анан бул жигиттер азыр суранды, анан мен айттым, могу сотрудниктер түшүндүрүү иштерин жүргүзүлсүн. Булар элдин алдында могу биринчи орунда могу кечирим сурасын, элдин. Менден кечирим сурасын, мен кечирейин, кеттим дедим. Но адамча экинчи мындай нерсе кайталанбасын. Ош, Бишкек, Көл, Талас деген болбосун. Амирбеке, биз таанышпыз.
Эмеге да чогуу барганбыз, миск кылышкан. Эми мындай кылалы, Амирбеке, мен силердин жумушуңарды жакшы түшүнүп атам. Бирок силер баягы начальствоңарга, немеңерге, шефтериңерге бул нерсени жеткизе да. Кыргызстандын мыйзамы бар. Мыйзам боюнча мен бул жерге тарткан акым бар. Мен баягы деле бул 1 жылдан ашты уже. Силер бир торговый центр болсоңор бир жөн эле, бир торговый центрларга кирип чыктым менчи. Эгер силерге келип эле тиешип өтүп болсоңор бир жөн айсаңар болот эле, Эрман болду, тиешип бүттүңдерчи. Просто по факту да, мисалы алып келсем деле бул бала колунан келгиче мен карматып да эмес. Италияда себептен торговый центр жабылды. Торговый центр жабылды. 4-этаж иштеп атат деп өзү айтты. 4-этаж эмес, 3-этаж. 3-этаж. Эми ал жакта кинотеатрлар да болду. Мен кинотеатр фондук жай болушу. Жок, ондук сайдем. Эми силер андай максатка ирген жоксуңар. Мени бага айтпадыңызбы? Бирдеки этажда өзүчү болуп, мен ошол жакка дедим. А мен сизди өзүчүгө киргиз деп мен старшиналарга айткам. Ушундай Эрлан деген бала. Баке мындай кылалычы, алдын ала бүттүрүңүзчү, сиз мындай милициянын кызматкери эмессиз. Сизде старшинанын разрешение деген сөздү мага айтпагачы. Бул чемени барып карасаңыз. Старший деген ал банкомат. башка жерде ал, неме разрешение ал башка жерде. Бауыржан, азыр сен эле чечесиң. Эгер кааласаң, мен сага айтып атпайм. 12 жыл нападениянын андай-мындайлар. Жок. Мен айттым. Бул Бауыржан байке бияка арыздоосу жок экен. Жок болгондугу үчүн биз нечеге бул Бауыржан байке айтып атат. Элдин астында бул Амир байке биякта кечирим сурасын деп атат. Анан сизди күттүк да ошо сиз келгенден кийин кечирем деп атат. Эми Бауыржан байкенин сөзүн угалы, кечирди, арыздоом жок деп бизге чын кат жазып беремер, өзү макул болду да. Мо эркекче бүтүрөлү, эркекче. Элден кечирим сурасын, менен кечирим сурайм, мен кечирим сурайм, болду. Сиздер түшүндүрүү ишин жүргүзүңөр, за то, что буларга туура эмес. Болду. Всё. Кыргызбыз, бир тууганбыз. Бауыржан байке кечириш болуп, туура эмес, түшүнбөстүктөр болуп кетти. Хорошо. Мен дагы кечирдим. Мында сөмкө алып коюңуздар, кечирим сураганда. Жок, бул интернетке чыгат. Сиз эртең интернеттен бүт көрөт. Мо сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюңуздар, мо грамотно айтыңыздар. Всё, болду. Кечирип бериңиз. Амир байке, келиңиз, сиз өзүңүз күнөөңүздү мойнуңузга алып атасыз. Эми ачууга алдырыптырсыз, ошонун негизинде кечирим сурадыңыз. Жакта сизди кечирбеди. Азыр ошого акча биз түшүнүп каталамыз. Кол алышып койсоңуздар деле жакшы болот. Түшүнүп катканда могул деле жазып берип. Түшүнүп каттым жазып берип. Кандай мен ичип алганга окшоп көрүнөт бекем. Экспертизада иштейсиңерби же эмне көзүңөр ачыкпы? Сен өзүңдүн түрүңдү бир күзгүдөн карасаң? Хорошо, чыксаң сен, чыгабыз экөөбүз. Болду, Бауыржан. Зачем ал? Өзү келип провокация жасап атпайбы тиги жигит? Бауыржан, кечириш деген болду эми. Зачем ал? Кетинчи эле. Мо туугандар түшүнүк кат жазылды. СБларга эч кандай арыздоом жок. Булар мага эч кандай арыздоосу жок. Элден кечирим сурады, менден кечирим сурады, кечириштик болду. Азыр могу жерде бир сотрудник бар. Мо мени ичип алыпсың деп айтып, мазактап кеткен. Ошо сотрудникти азыр СБны кечирим сурасын, кете беребиз. Чакырдыңыздар? Ошо чакырдык, азыр келет. Лестницамен чыгасыңдар. Биринчи этажга мавзалар келсең, нөлгө түшсөң, экс бакырмын. Ошол жерге барсаңыз, сен кечирим сура да, мо жумуш бүттү, бири-бирибизге жараштык, дос болдук. Анан сен мо туруп алып журналистке барып алып, мо тамак ичпептир, ичип алыптыр деп мен артынан сүйлөсөм, мо карачы, мо шым кийип турасың, туурабы? Жигитсиң, бетиме келип, досум сен ичип алыпсың, тамак ичпепсиң деп ошол если мындай доказательство бетиме айтпайсың.
мен артынан туруп алып могу ушак катындарга окшоп сүйлөп атканың туура эмеспи, айтчы. Если сен жигит болсоң, сен моунда психологический болен эмессиңби, жана могу үстүндө дагы келип алып, бир жалаңдап күлүп, тартпа деген бир сөздөрдү айтасың. Не кылайын, анан барып силерди сөгөйүнбү? Жок, сөкпө, сен хорошо күлө бер. Ошол бирөөгө жынбайм. Хорошо күлө бер. Тиги оозуң эки кулагыңа жеткенче күлө бер. Могу бирок эркек болуп туруп, эркектин артынан Кантип мурдума жеткенге чейин күлөйм. сен каалагандай күлө бер. А сен эмне деп атасың менин артыман, айтчы. Оозума жеткенге чейин сүйлөйм. Жок, менин артымдан эмне деп атасың? Тамак ичпегенде могу жүрүшүм мондо ичип алып тур деп. Мен жүрүш турушуңузду эле айтып койдум буга. Жок, эмнеге айтасың? Сен бетим айтпайсыңбы келип? Сен өзүңдүн кебетеңди карасаң, могу курсагың чыккан, могу турушуңду карачы, могу элдин баары көрсүн. Сен өзүңдүн күзгүдөн карасаң, могу мурдуңду кара, кашыңды, өзүң лицоңду күзгүдөн карап туруп анан бирөөгө сын такпайсың. Могу катындын ишиде эркек андай болбойт. Сен өзүң эркекмин деп ойлойсуң. Мен эркекмин. Мен сенин артыңдан ушактаган жокмун. Сен андай ушактабагын. Катындарга окшобо, эркек бол. Кечирим сурайсыңбы? Силерден кечирим сурайынбы? Кечирим сура. Кечирип болой, менден күнөө болду. Хорошо. Болду? Макул. Силерден кечирим менен сурайын, болду да. Болду. Сен жумушуңа ошо да бирөөдө